аңчылык кылганда чачма огу менен коен же кекилгасы эмне болот дейт. Чачма огу боюнча уламалардын ыктылафы аябай көп. Себеби ок дегенде ошол кесе турган болуш керек дейт. Ок кесип өтүп кетиш керек. Кескенде анан ошондон кан чыгат. Чачмада уламалардын эки түрү фикри бар. Бир жамаат айтат, кеспейт дейт. Ал тоголок коргошундар болот. Ал кеспейт дейт. Ал ошол баягындай күчү менен барып тешип кетет дейт. Экинчи тарап айтат, ошол кескенге кирет дейт. Кескенге кирет дейт. Ошон үчүн жакшысы ихтилафтан сактанган жакшы. Бирок бисмиллаху акбар деп атап аткан болсо, экинчи тараптын уламаларынын сөзүн эске алып жесе да болот. Ошон үчүн биздин уламалар айтат, аткандан кийин аркасынан кууп барып бисмиллаху акбар деп союп сал дейт. Аттың өлүп калбайт да сразу эле мисалы, аны эмне кыл, тутуп алгындагын анан союп сал дейт. Ошондо ихтилафтан чыгып кетесиң дейт. Эгер тирүү болсо сойгон жакшы, ошондой кылып, болбосо баягындай экинчи тараптын уламалары сөзүн алып амал кылам десе деле болот. Сактанам десе, афзели ошол жакшыраагы.